Саламатсыздарбы? Мен Маматали кызы Жумагүл Өзгөн районуна караштуу Шорубашат айылындагы Тагай Асранов атындагы номер 6 инновациялык орто мектепте физика мугалими болуп 5 жылдан бери эмгектенем. Мен бүгүн 10-класстарга ток булагынын электр кыймылдаткыч күчү темасынан сабак өттүм. Сабакка 20 окуучу катышты. Сабактын тиби жаңы сабак 1 саатка берилген. Бул теманы түшүндүрүүдө презентацияларды, видео материалдарды, дидактикалык материалдарды жана онлайн тиркемелерди колдондум. Сабакты пландаштырууда физика предметинин стандарттын талаптарына ылайык смарт критерийин эске алуу менен түзүп чыктым. Сабактын башында окуучулар эмблемадагы сүрөттөр боюнча экспериментаторлор, креативдүү ишмерлер, практиктер, теориялык изилдөөчүлөр болуп чакан топторго бөлүнүштү. Окуучулардын маанайын көтөрүү, сабагыма өбөлгө түзүү максатында чынжыр оюнун ойнотуу менен окуучуларды сабакка активдүү катыштырууга жетиштим. Сабактын кийинки этабында алтын эрежени окуучулар менен биргеликте түзүп, баалоо критерийи менен тааныштырдым. Үй тапшырмасын суроодо ар бир топтон бирден окуучуну чыгарып, электр жырчасында дидактикалык материалда илинген суроолорго үй тапшырмасына жооп берип, баалоо упайларын бердим. Жаңы темага өбөлгө түзүү максатында ооз-2 топтогу жалпы окуучуларга суроолорду бердим. Окуучулар кызыгуу менен активдүү жооп берип жатышты. Сабактын максаты ток булагы, анын түрлөрү, колдонулушу боюнча билип, электр кыймылдаткыч күчү жана бирдиги формуласын анализдеп, маселелерди чыгарууга, эксперименттерди өз алдынча аткарууга үйрөнүү. Панель аркылуу санарип кампа тиркемесинен видео презентациялар аркылуу түшүндүрдүм. Окуучулар спикер, секундомер, кат-жыны шайлап алышты. Ар бир топко тапшырмалар берилди. Экспериментаторлорго физикалык куралдар берилди, ал аркылуу эксперименттерди жүргүзүштү. Теориялык изилдөөчүлөргө Т схемасы боюнча цитаталар берилди, комментарий жазып чыгышты. Практиктер электр кыймылдаткыч күчүнүн формуласы боюнча маселелерди чыгарышты. Креативдүү ишмерлер ток булагы заманбап дүйнөнүн жүрөгү темасы боюнча кыска мөөнөттүү долбоордук ишти аткарып чыгышты. Ар бир топ берилген тапшырманы активдүү бири-бирин угуу менен аткарып, доскада жактап беришти. Сабагымды бушуктоодо WordWall тиркемеси аркылуу тесттик суроолор берилди. Окуучулар кызыгуу менен активдүү катышышты. Ар бир окуучу жооп берип белгилеп жатканда баалоо баракчасы аркылуу бааланып турду. Балдык упайлар аркылуу топтор боюнча бааланды. Ар бир окуучуну жекече бааладым жана сабактын башынан аягына чейин калыптандыруучу баалоо колдонулду. Үйгө тапшырма берүүдө окуучуларга электр энергиясын үнөмдөө темасы боюнча мини-эссе жазып келүү тапшырма берилди. Сабагым кызыктуу жана пайдалуу болду. Өз максатына жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.